Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен биздин мектебибизге кош келипсиздер. Жумакадыр Мойдунов атындагы номер 11 орто жалпы билим берүүчү мектеби мекемеси Ош облусундагы Өзгөн районуна караштуу Жейренчи айылында жайгашкан. Биринчи жолу сабатсыздыкты жоюу максатында 1934 жылы алгачкы мектеп ачылган. 1937 жылы башталгыч мектеп уюштурулган. 1970 жылы Ленин жолу 8 жылдык, 1984 жылы 10 жылдык мектеп болуп уюшулган. 1986 жылы жаңы типтеги 320 орундуу мектеп курулуп, 1987 жылы пайдаланууга берилген. Мектеп 1997 жылдан баштап белгилүү жүгөрүчү, социалисттик эмгектин баатыры Жумакадыр Мойдуновдун ысымын алып жүрөт. Ушул мектептен билим алган, мугалимдик кесипти аркалап, эмгек жолун ушул мектептен баштаган Жакыпова Айнура Төлөгөновна 2019-2020 окуу жылынан баштап мектепти жетектеп келет. Ал өзүнүн 5 жылга түзүлгөн өнүктүрүү планына ылайык мектептин материалдык техникалык базасын чыңдоодо, окуучулардын билим сапатын жогорулатууда, мектептин ички жана сырткы бөлүктөрүн оңдоп түзүүдө жана жашылдандырууда кыска мөөнөттүн ичинде алгылыктуу жумуштарды жасай алды. Жумакадыр Мойдунов атындагы номер 11 орто жалпы билим берүүчү мектебинде учурда 52 мугалим эмгектенет. Анын ичинен 42 мугалим жогорку билимдүү, 10 мугалим атайын орто билимдүү, 5 мугалим билим берүүнүн мыктысы. Мектептин миссиясы: сапаттуу билим, жаркын келечек. Мектептин максаты жаңыланган мамлекеттик билим берүү стандартын ишке ашыруу менен коомго шайкеш келген, ар тараптуу өнүккөн, компетенттүү инсанды окутуу жана тарбиялоо. 3 параметр стандартына ылайык физикалык, экологиялык, психологиялык коопсуздук боюнча мектепте коопсуз чөйрө үчүн окуучулардын жана кызматкерлердин коопсуздугун камсыздоо максатында видео көзөмөлдөр орнотулган. 2021-2040 жылдарга Кыргыз Республикасынын билим берүүнү өнүктүрүү программасынын негизинде глобалдаштыруу шарттарында мугалимдердин жана окуучулардын арасында компьютердик сабаттуулукту жогорулатуу, санариптик технологияларды өздөштүрүүсүн эске алуу менен мугалимдер Кыргыз Республикасынын билим берүүнүн стандарты жана билим берүү программаларын ишке ашыруу үстүндө иш алып барышат. Мектепте заманбап билим берүү чөйрөсүн түзүү жана сапаттуу билимди камсыздоо максатында мугалимдердин санариптик көндүмдөргө окутуу программаларынын, материалдардын, аралыктан билим берүү платформаларынын окутуу процессин санариптештирүү жолго коюлган. Мугалимдер өз алдынча санарип сабаттуулук боюнча окуп үйрөнүп, сабактарында окуучуларды кызыктыруучу түрдүү методдорду колдонуп сабак өтүшөт. Мугалимдер тынымсыз билим берүү институттардан, өз билимин өркүндөтүү үчүн түрдүү курстардан, онлайн, офлайн түрүндө окуп турушат. Башка мамлекеттердин сайттарынан кесиптештери менен баарлашып, усул алмашуу жолдору менен да иш алып барышат. Ошондой эле мезгил талабына ылайык окуу керемет долбоору жана PISA программалары менен да иштешет. Мектепте 966 окуучу билим алат. 35 класс комплекти бар. Башталгыч класстарда 18, анын ичинен 9-у орус класс. 2020-2021 окуу жылында башталгыч класстар үчүн ата-энелердин суроо талабы менен орус класстар ачылган. Негизинен мектептин билим сапаты 45-тен 50% чейин барат. Учурда мектепте заман талабы болгон электрондук журнал жана электрондук күндөлүк ишке киргизилген. Биздин мектептин окуучулары предметтик олимпиаданын аймактык турунда алдыңкы орундарды ээлеп, 2021-2022 окуу жылында 4 окуучубуз физика, химия, орус тили, чет тили предметтери боюнча олимпиаданын райондук туруна катышып, 2 окуучубуз олимпиаданын облустук турунда орус тили,
физика сабактарынан кызыктыруучу сыйлыктарга ээ болушкан. Ал эми 2022-2023 окуу жылында Олимпиаданын аймактык турунан 4 окуучу алдыңкы орундарды ээлеп, облустук турга 1 окуучу жолдомо алган. Олимпиаданын республикалык туруна физика сабагы боюнча 1 окуучубуз катышып, байгели орунду багындырып келген. Биздин мектепте эң таланттуу, эң зирек балдар өтө көп. Ошолордун бири 3 класстын окуучусу Жаныбеков Айхан Сүйүнбекович. Бул окуучубуз баарыбыздын кубанычыбызга таланттуу балдарды колдоо максатында президентибиз Садыр Жапаровдун демөөрчүлүгү менен уюштурулган "Сен мыктысың" теле долбооруна катышып келди. Олимпиадага катышып, алдыңкы орундарды ээлеген окуучуларыбыз жогорку окуу жайларда да мыкты ийгиликтерге жетише алышты. Каримов Бекжан Кыргыз Республикасынын авиакомпаниясында учкуч кызматын аркалайт. Курманали кызы Айзирек окуудагы мыкты жетишкендиктери, илимий, чыгармачыл жана коомдук иштерде өзгөчө айырмалангандыгы үчүн 2023 жылы Кыргыз Республикасынын президентинин стипендиясы менен сыйланган. Ар бир билим уясы өзүнүн бүтүрүүчүлөрү менен сыймыктанат эмеспи? Биздин да сыймыктанар бүтүрүүчүлөрүбүз арбын. Алардын айрымдарына токтолуп өтөлү. Кыргыз мамлекетинин техникалык университетинде дене тарбия кафедрасында ага окутуучу болуп иштеген Саяков Салайдин Ирмаматович. Ал Кыргыз Республикасынын волейбол боюнча улуттук даражадагы калысы. Мектептин мыкты бүтүрүүчүлөрүнүн бири Кыргыз элине белгилүү манасчы Рыспай Исаков. Ал Туркиянын Бурса шаарында өтүп жаткан манас айтуу жумалыгында 124 саат улуу баян айтып, 2022 жылы 29 сентябрда Гиннестин рекордтор китебине кирген. Мектептин дагы бир сыймыктуу кызы Эргешева Сейил. Ал Ош мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинде декандын окуу иштери боюнча орун басары, филология илимдеринин кандидаты, доцент. Мектепте жалпысынан 4 усулдук бирикмеде 10 илим жетекчилери, спорт, технология, бий, комуз, манас таануу предметтик олимпиадалар багытында иш алып барат. Ар бир окуучунун келечек тагдыры башталгыч класстарда түптөлөт. Алгачкы А тамгасын окутуп үйрөтөбүз. Сөздөрдү муунга бөлүп, талпынтып сүйлөтөбүз. Жаздырып, эсептетип, ырдатып, бийлетебиз. Билимдин булагы бул башталгыч класс деп сүйлөтөбүз. Кыргыз тили, орус тили, чет тили усулдук бирикмеси. Калдайгандын баары эле канат эмес, кабыландын баары эле манас эмес. Калкын чаңган, калкынын тилин чаңган, кан болсо да кыргыздын баласы эмес. Математика, физика, информатика усулдук бирикмеси. Физика жаратылышы жалпы адамзаттын мурасы. Ага чыгыш, батыш, түндүк жана түштүк бирдей салым кошкон. Информатика сабагы учурдун талабы. География, биология, химия, тарых усулдук бирикмеси. Билим берип талыкпай окутабыз тарыхты. Элементтер куралып, химия илим жаратты. Жер кыртышы тууралуу география окутат, гүлдүн түрүн кайталап биология таанытат. Балдар жердин жандуу гүлдөрү деп орус элинин улуу жазуучусу Максим Горький айткандай, жаш бөбөктөргө кам көрүү максатында Орусия Федерациясынын колдоосу менен ишке ашырылып келген Бириккен Улуттар уюмунун, ДААТПнын жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн мектептеги тамактандырууну оптималдаштыруу долбоорунун алкагында пилоттук мектептердеги тамактандырууну өнүктүрүү программасына ылайык 2019 жылдан бери ишке ашырылып келет. Учурда 402 окуучу шашке тамагын ичишет.
2021 жылы айыл тургуну Төрөбековдордун үй бүлөсүнүн демөөрчүлүгү менен ашкананын имараты кеңейтилип, тамак-аш жасоого ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Китеп билим булагы демекчи, биздин мектептин китепканасында 9029 китеп бар. Анын ичинде 7696 окуу китеби, 483 усулдук колдонмо жана 850 дана адабий китептер бар. Китепкана башчысы жана класс жетекчилер тарабынан китеп тууралуу конкурстар, иш-чаралар өткөрүлүп турат. Жакында эле «Бир адамдан бир китеп» аттуу акция болуп өттү. Анын негизинде 700дөн ашуун көркөм адабий китеп чогулду. Ким китеп окуй билсе күтүнө, эки дүйнө жарык берер ишине дегендей, окуучулар бош убактарында китепканадан китептерди алып окуп турушат. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин 2022 жылдын 1-июлундагы товардык материалдык баалуулуктарды эсепке алуу буйругуна ылайык Дүйнөлүк банктын келечек үчүн билим берүү долбоорунун алкагында электрондук китепкана түзүү үчүн 15 дана стол, эмеректери, 21 дана персоналдык компьютер, 6 дана проектор, 1 принтер, 2 коммутатор менен камсыздалган электрондук китепкана окуучулар жана мугалимдердин ар тараптан билимин өркүндөтүүсүнө мүмкүнчүлүктөр түздү. Электрондук китепканада 16 компьютер жана санариптик билим берүү максатында 5 окуу каанасында биология, физика, химия, география жана математика кааналарында персоналдык компьютерлер жана проекторлор орнотулган. Заманбап маалымат технологияларын терең өздөштүрүү жана кесиптик чеберчиликти өстүрүү менен окуучулардын билим сапатын көтөрүү үчүн максималдуу шарттар түзүлдү. Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук нарк жөнүндө жарлыгынын негизинде нарктуулук мектептен эмес, үй бүлөдөн башталаарын эске алып, өлкөнүн эң негизги ресурсу катары салттуу үй бүлөлүк баалуулуктарды жайылтуу максатында ата-энелер мектеби уюштурулган. Мугалимдер улуттук нарктуулукту жайылтууда ийгиликтерге жетүү үчүн ар бир окуучунун физиологиялык жана психологиялык өзгөчөлүктөрүнө жараша инновациялык ыкмаларды, талаптарды, ата-энелер үчүн тапшырмаларды иштеп чыгып, замандын талабына ылайык сабактарды өтүүдө. Жаңы технологиялардын айдыгы менен ааламдашуунун заманында Кыргыз элинин улуттук наркын сактоо максатында улуттук нарктуулук боюнча бурч уюштурулган. Мектепте манас таануу, сайра комуз, жаш талант, акылман ийримдери иштейт. Манас таануу ийримдеги таланттуу окуучулар манас таануу интеллектуалдык конкурсунун райондук турунан жеңүүчү болуп, облустук турга катышып, ийгиликтерге жетишип келишти. Ошондой эле жаш талант ийриминин окуучулары дагы Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата өткөрүлгөн конкурста облустук турга катыша алышты. Сайра комуз ийриминин жетекчиси окуучуларды комуз чертүүгө үйрөтүп, мен кыргызстандык экениме сыймыктанам сынагында байгелүү орундарды камсыздады. Мектебибизде класстан тышкаркы иштерге жана майрамдарга, даталуу күндөргө өзгөчө басым жасалып, жогорку деңгээлде уюштурулуп өткөрүлөт. 2024 жылдын жаңы жылдык Балаты майрамы да балдардын эсинде көпкө сактала тургандай шаан шөкөт менен өткөрүлдү делишет. Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын руханий, адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгына ылайык мектептин спорт залына демөөрчүлөр жана мектеп мугалимдери тарабынан оңдоп түзөө иштери жүргүзүлдү. Мектепте тарбия берүүнүн улуттук маданиятынын үй бүлөлүк баалуулуктарга ылайык келүүсү жана окуучуларды дене бою жагынан руханий, адеп ахлактык өнүктүрүү үчүн максималдуу жагымдуу шарттар түзүлгөн. Ошону менен катар дене тарбия сабагы жана уюштурулган ийримдер аркылуу өсүп келе жаткан муундун окуучулардын жарандык патриоттук тарбиясы жогорулап жатат. Мектепте дене тарбия сабагы боюнча олимпик, оомат, шумкарлар ийримдери уюштурулган. Шумкарлар ийриминин баскетбол кыздар командасы республикалык мектеп лигасында ойноп, райондук турда 1-орунду багындырып, облустук турга жолдомо алышты.
мындан сырткары ОМАТ, Олимп ийримдеринин да ийгиликтери арбын. Жыл сайын мектептер аралык өткөрүлүүчү спартакиадага мугалимдер командалары дагы активдүү катышып, алдыңкы орундарга жетишип келет. Мектептин социалдык педагогу Кулмаматова Гүлнара калктын аялуу катмары менен иш алып барууну жакшы жолго койгон. Ал өз жумушунда класс жетекчилер жана ата-энелер комитеттери менен тыгыз байланышта иш алып барат. Кылмыштуулукту болтурбоо жана укук бузууларды алдын алуу темасында облустук семинар өткөрүүгө жетишкен. Өткөндөр даңкталмайын, тирүүлөр баркталбайт демекчи, мектептин окуу кааналарына ушул мектептен көп жылдар эмгектенип, арабыздан кеткен агай эжелердин ысмын ыйгарып, алардын бала чакасынын демөөрчүлүгү менен кааналар кайрадан жасалгаланып, жаңы үлгүдөгү доскалар менен камсыздалды. Мектептин коридорлору жаңыланып шыбалып, сырдалып, айрым класстык кааналарда толугу менен оңдоо түзөө иштери жүргүзүлдү. Кооптуу жана ыңгайсыз жагдай жараткан электр чубалгылары, электр түйүндөрү алмаштырылды. Ички жасалгаларын жаңыртууда окуучуларыбызды руханий, маданий жактан байытуу үчүн атайын дубал көргөзмөлөрү этно үлгүсүндө жасалды. Мектептин ортосунда жайгашкан аянтча демөөрчүлөр тарабынан цементтелди жана мектептин алдыңкы бөлүгүндөгү аянтчага 20 жылдык бүтүрүүчүлөр тарабынан тапан таш төшөлдү. Мектептин таза суу менен камсыздалышы көйгөй жаратып келген. Мектеп жамаатынын аракети менен мектепке Аз Сафа кайрымдуулук фонду жана жазы айыл өкмөтү тарабынан таза суу чыгарылды. Жашылдандыруу жана көрктөндүрүү боюнча арча дарагы, жаңгак дарагы, декоративдүү дарактар отургузулган. Мектептин чарба иштери жана мектептин финансылык ресурстарын пландоо, жакшыртуу багытында мектептин айланасындагы жер тилкесине 480 түп бойка сортундагы алма багы тигилди. Жана анын арасына беде уругу себилип, бир канча жолу мектеп жамаатынын күчү менен орулуп, жыйналып, түшүмүнөн алынган акча каражаты менен бактын айланасы атайын тосмолор менен тосулуп, жана мектептин фойе коридорлорунун жасалгасына жумшалды. Мектептин материалдык техникалык базасын бекемдөө максатында жасала турган иштерибиз арбын. Ошолордун ичинен эң негизгиси 320 орунду мектепте 966 окуучу окуп жаткандыгына байланыштуу мектептин аймагындагы бош жерге 150 окуучу окуй турган окуу корпусун, актовый залы менен куруу долбоору түзүлүп, проект сметалары толук даярдалып, ишке ашыруу үчүн аракеттер көрүлүүдө. Заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов айткандай, эмгексиз таза жана жыргалдуу жашоонун өзү жок. Ошондуктан эртеңки келечек ээлеринин татыктуу билим, талаптагыдай тарбия алуусу үчүн талыкпастан изденип, бийиктиктерди багынта бериңиздер. Ардактуу кесиптештер, сиздерге ак жол.